Арбагы бийик ала тоо барбай кантип коёюн, атамдан калган жеримдин албай кантип коёюн. Жер деп турат жеримдин, ээлеп турат элимде. Текес менен алооке кетирип турат кебимдин, арбын кошуун жыялык азапты башка салышса, арман алтайда эле кантип турат. Мен Жогорку Кеңеште депутат болуп жүрүп, анан аткаруу бийлигине өтүп калдым, вице-премьер болуп. Ошондо келип кайсы маселелер бар, ушул маселелердин баарын карап чыгайлы деп эметкенде, биринчи эле келгенде көңүлүм ушул памирлик кыргыздарга ар жылы Кыргызстан экспедиция менен жүк жиберишет экен. Тамак-аш, күнүмдүк керектелүүчү буюмдарды алып беришет экен да, жардам катары. Анан медициналык жардам беришет экен. Ден соолуктарын барып бир жылда бир жолудан карап турушат экен. Анан ошол маселени өзүмө алып калдым. Ошол жактагы кыргыз боорлошторубуздун балдарын алып келип ушул жерге окутуп берүү боюнча маселе коюлган экен. Уже өзүм аябай мындай кызыга баштадым да ушул маселегечи. Бүт баягы ошол маселени билген, ошол маселе менен мындай иштеп жүргөн бардык адамдарды чакыра баштадым. Ички иштер министрлери менен, тышкы иштер министрлери менен сүйлөштүм, миграция менен сүйлөштүм. Анан ошо миграция мага толук мындай маалымат беришти да. Боордоштордун абалын көрүп, ал жакта турмуштун баягы деңгээлин көрүп, аябай бир кейиштүү акыбалга түштүк да. Эшикте болсо 21-кылым, ал эми булардын жашаган тиги 17-18 кылымдын доорунда жашап аткан турмушу, өнүккөн мындай цивилизациядагы нерселерден артта калгандыгы, элементарный билим берүү, жанагы медицинанын жоктугу ушундай бир кейишке салды да. Башка дүйнөлүк изилдеген окумуштуулар деле бар. Мисалы, памирликтердичи, алар жылдан жылга мындай тукум курут болуп бараткан элдердин катарында турат да. Мисалы, 2005-жылдары 5000 тегерегинде болсо, биз барган жылы бул 2000ге жетпеген калып жашап атыптыр да. Биз өкмөткө ошондой сунуштарды киргизип баштадык. Ушулардан жок дегенде бир пилотный проект кылабызбы, жаңында кылабыз, бир 5 үй бүлөнү көчүрүп келбейлиби депчи. Ошону биякта билим алуу максатында эме кылсак кандай болот деп. Ошол улуу жана кичи Памирдеги биздин боордош кыргыз элинин суранычы, ошол биздин мүмкүн болсо калоочуларды көчүрүп кетүү болду деген сураныч болгон. Экинчи, жок дегенде ушу балдарыбызды алып келип окутуп, мугалимдик, медициналык жана окутуп, кайра өзүбүзгө адис катары келсе деген. Мен ырашып билдирип кетем, Чолпон Алыйын ошол маселени колго алып, ошол биздин сураныштарды, ошол жердеги улуу Памирдеги, кичи Памирдеги боордош элдин суранычы мындай эске алып, чечкиндүү кадамдарды жасап, ошол жерден көчүрүп келүү демилгесин көтөрдү. Ал жака ошолор окуп барып, билим берип, алардын сабатын жойбосо, биз жактан ал жака мугалимдер да жете албайт, башка баягы врачтар да жашай албайт. Ошон үчүн Чолпон Султанбекованын бул жасаган иши абдан мындай алгылыктуу, сөз кыла турган баатырлык иш деп билем да. Эженин ошо ордуну мен өзгөчө белгилегим келет. Аябай жакшы жардам берди, өзүнүн баягы ар жагында ушундай бир эмеси бар экен да, өжөрлүгүчү. Жок, ушуну жетишибиз керек депчи. Ушул эмеге экспедицияга даярдана баштадык. Анан ошол убакта ушул расмий өкүлү келди. Афганистандын губернатору келиш керек, анан ошондо меморандумга кол коебуз деген сөзүбүз бар эле. Ошол меморандумга кол койсок, анан ошол балдарды алып келгенге кандайдыр бир жол табылат бизге деп.
тышкы иштер министрлиги аябай чоң өзүнө жүк алды. Аларды баягы паспорт алып берүү боюнча, сүйлөшүүлөр, мындай расмий сүйлөшүүлөр боюнча баштардан өткөндө алар аябай суранат экен да, эми барбай койсоңуз жакшы эле болмок, если мурда барбаган болсоңуз, андай жерлерде жүрбөгөн болсоңуз барышка болбойт деп. Анан бирок эми команданы айткандан кийин команда айтышты да, чулкун дайыма эле барабыз деп эле ошо вице-премьерлер анан министрлер барбай калышат, анан өзүбүз кетебиз. Бул жолу сиз барасызбы же барбайсызбы деген маселе коюлуп калды. Анан айттым, эми команда менен кеттик деп барабыз. Вице-премьерлер баары мурда экспедицияларда барат деп коюуна барышчу эмес да. А мунусунда барганда биз таң калдык бир чети. Анан кийин экинчисинде андай экспедицияны жетектеп баруу абдан оор. Анткени ал жерде көп адамбыз. Жеке эле жанындагы шакирттер эмес, теги КАМАЗдардын айдоочусуна чейин ответственный да. Биздин милдет 3 врач ошо бараткан экспедиция мүчөлөрүн, анан ошо жердеги жергиликтүү чоң афган жана кичи афган Памиринде жашаган биздин этникалык кыргыздарды медициналык кароодон жүргүзүү болчу да. Ошентип ошол жака жөнөтүлгөнбүз. Анан жактан тиги губернатор, акимдер күтүп алышты, анан ошолор биз менен жүрдү. Тиги чоң Памирге чейин барып, анан эми афгандык туугандар ал жерде бир күн кармашты бизди. Киргизбейчи мындай болгон эмес экен да, тияка киргенгечи бул жерден эле кетишиңиз керек, тиякта барсаңыз кыйналып каласыз деп ушундай сөздөр менен карматышты. Бирок эми баягы сүйлөшүүлөрдүн негизинде анан кийин кирдик. Ошол баягы биз менен меморандум түзгөндөр, акимдер ошол биз менен жүрүштү. Акырына чейин барып туугандар менен жолуктук, ал жерде тактадык, ким паспорт алды, ким кетет, ошолордун баардыгын анан алардын кыштоосуна чейин бардык да. Кыштаган жерине чейин бардык. Ошо кыштоосуна барып алар менен жолуктук, ал жерде 1-2 күн туруп калдык. Ошентип анан кайра аркага келип, кайра Тажикстанга келип аларды күтүп алышыбыз керек болуп калды. با کوی سار و دامن وخان خوش آمدید. ما مردمان پامیر و همدوستان او. Өкүндүргөн нерсе ошол туугандарыбызга мурдатан жардам берип, мурдатан окутуп ошолордучу башында эле. Же болбосо казактар дагы эле мурда эле президенттерибизчи ушул маселени чечип, эгер алар көчүп келбейбиз деген убакта дагы ушул биздин мамлекетке аларга жол ачып коюш керек болчу да. Каалаганы келип туугандарына жолугуп, каалаганы келип окуп, каалаганы келип жашап, же болбосо кайра кетип Памирге. Кандайдыр бир мындай бир жактуу эле эме да, связь. 1 жылда бир күтүшөт экен алар. Бак кар кыш болуп, кар эрип, жаз келет го. Ошондо алар күндү чыгып алып, ошо тоонун башына чыгып алып күтүшөт экен да. Келет экен, кимиси чалат экен, кыргыздар качан келет экен бизге деген маселеде да. Башка жагынан алганда, алар болсо ушу только ошону күтүп эле, башка мындай кыргыз бизден Кыргызстандан эчтеке мындай күтпөй калышыптыр да. Эч ишенишкен жок. Келгичек мына экспедиция жүргөн адамдарды, ошо сопровождение кылган балдардан, кыздардан, эмелерден сурасаңар, келгичекти ыйлап келишти. Баягы автобус келип токтогон жерде чыгып алып, жерде өшөт да, жатып алыпчы. Ушунчалык мындай Кудай ушул эме күнгө жеткирет экен, биздин өлүгүбүз ушул Кыргызстанга жетет экен, барып ушул Кыргызстанда өлөт экенбиз өзүнүн элинин ичинде деген нерсе болуп атты да. Ушундай нерселерге чейин барып атышты да. Ошолорду эстегенде азыркыга чейин мындай толкунданып эме кете элек да. Мендечи дагы деле ошо эстей берем ошолордун сөздөрүн. Кээбиркилер болсо, эми буларды алып кетип атасың чолпон, эртең бизге келбей койбо деген маселелер болуп калды да. Алар билет экен, эгер бияка келип эле алсак дейт, эч ким кетпейт аркага дейт да. Башкалар айтып атышты да, чолпон булар келбейт, жашабайт, булар качат, булар андай, булардын эме кереги жок деп. Кээбирки чоң эле мындай мамлекеттик креслодо отурган акелерибиз айтып атты да.
биз Афганистан менен эмебиз бузулуп калат отношениябыз. Биздин Афганистан менен кандай отношениябыз бар? Мына карабайсыңар, ал жерде 1,5 миң элибиз бар. Кыргыздарыбыз бар да. Ошолордун паспорту жок. Бул жакта 6 миңден ашык афгандык студенттер окуйт. Эмне үчүн биз башкача биз ушундай коркобузбу, эмне кылабыз? Эмне үчүн ушундай өзүбүздүн улутубузга, өзүбүздүн каныбызга биз ушундай жардам бере албайбыз? Эмне үчүн алар келип биякта окуйт? Ошол маалда Афганистан тарабы кандай бир чечимдерге башкача мындай көз караш менен бизге айтып, Афганистанда Кыргызстанга барса такыр көчүп кетет деген мындай коркунуч менен аларды чыгарбай койгонго аракет кылды. Сүйлөшүүлөрдүн негизиндеги жетишкен мындай макулдашуулардын баары тең бузула турган болуп калды. Ошол маалда ички ашымда Чолпон Алиевна чек арага барып туруп, ошол чек арада 3 күн ошол жерде кетпей, ошол чек арада Чолпон Алиевна отурду да. Анан биз көрүп турдук, чек аранын аркы бетинде ошол биздин оогандык кыргыздар, Афганистандын курал жарак менен турган аскерлери, аларды кайтарган. Ошол чек арачылар бизди мындай келтирбей койгонго аракеттер болду да. Ошол маалда сүйлөшүлгөн бүт мындай маселелердин баары тең жокко чыга турганда ушундай акыбалга келип калды. Чолпон Алиевнин чечкиндүүлүгү, ошол жердеги мындай эрдиги, анткени бизди курчап турган курал жарак аскерлер болду. Ошол биздин Афганистандагы кыргыздарды курчап кетирбей, жылдырбай чыгарбайбыз деген дагы аракеттер болду. Ошол жерде бир кыргыздын үйү бар экен. Ошол жерге келип, ошол жерде топтолуп атышат деди. Отурсак эле анан баягы паспорт кетип калды. Паспорттарыбызды бирөө чогултуп алып берип атат деп. Анан ал паспортду зорго алдык 3 күндө ал аркасынан жүрүп атып. 2 күндөн кийин эле алар болсо талаада отурушат деп сөз келип калды да мага. Эмнеге талаада отурушат? Тиги үйдө эле отуруп күтүп турушпайбы десем, ошол кыргызды тиги неофициальный власть дегенчи баягы маджахеттер коркутуп коюшат экен да алардычы. Анан ал ошол кыргыздар эшикке чыгарып коюптур. Тиги менин үйүмө нарыгыраак барып отургула. Мага эмеңер тиип атат депчи, залалыңар тиип атат, мени коркутуп атышат сен деп. Анан алар ошо 3 күн талаага чыгып алып эле бир дарактын алдында бала чакалары менен ошол жерде жатып, ошол жерде туруп, ошол жерде өзү алып келген чупкаларын жеп, суу менен ошол жерде отуруп калышты да. Бизди таштап кетпегиле, эгер бизди таштап кетсеңер, булар бизди жаман кылат эми депчи. Биз эми чоң Памирге да, кичи Памирге да жетпей калышыбыз мүмкүн депчи. Силер Кыргызстанга кетесиңерби, кеткиле давай деп. Жаман башкача бир мындай баягы закондо айтылбай турган нерселерди жасашат экен да булар. Ошон үчүн бизди алып кеткиле, эмне кылсаңыз да бизди алып кеттиңиз, сиз кетип калбаңыз деп утуру чалып, ишенбей Чолпон эжеге бергиле трубканы деп атты да. Чолпон эжеге бергиле, Чолпон эже менен сүйлөшүп коелу депчи. Жайга кире албайбыз, аларды чыгара албай атабыз. Эми иш кылса аябай, эми барып көрсөк, тиги мына алыс где-то 300, 400, 500 метр наракта турат да, аларчы көзүбүздүн жаныбызда эле турат. Же аларга жете алабыз, же алар бизге жете алат. Uyku жок болуп аткан, ошол күнү эмнегедир уктап кетип калган. Түшүмдө уктап атсам эле эми Курман жанында энебиз турат да. Мындай бурлайын деп атам, бирок билип атам ошол аркамда, аркаңа келип атпайбы? Эми туугандарым келип атпайбы деп ушинтип калат да. Анан аркамды буруп карасам эле баягы көч да, мындай көчүп келаткандай эле кыргыздын эме баягы кызыл көйнөктөрү менен эле чаң, бозо аралаш эле кыргыздар мен жака келатат. Чөтчү эле ойгонуп кетип, балдар барып бир кой алып келгилечи дедим. Бул жер чөтө кое бербей атат кыргыздарды депчи. Эми бир мындай кан чыгарып Куранды окуп коелучу. Иши соңуп кетеби деген мааниде. Анан кийин акча берсем барып бир кой алып кел десем, негедир машинадан түшүрүп атышат, 2 кой түшүрүп атышат да. Анан кийин айтты, Чолпон эже мен билбейм, барсам мындай койлор кичинекей экен. Анан кийин жетпейт го деп мен айтсам, ушу экөөнү албайсыңарбы деп, ушу сиз берген акчага 2 кой берди деп атат да. Карабайсыңарбы эми ошо.
Анан кийин ичимен ойлоп калдым, бирөөнүн курман эненин эмесине, арбагына, анан экинчисин тиги ушу жердеги баягы биздин ата бабаларыбыздын арбактарына неметебиз го деп, анан ошол 2 койду сойдук. Анан эми мындай да, бул кыргызга, деги эле улутка, деги эле коомдогу адамдардын тагдырына баш ооруткан ал кыздарга же эркектерге бөлүнбөйт. Ал деген ошол элдин камын ойлогон уул кыздарыбыздын баарында эле ошондой милдет турат да, баягы мекенчилдик турат. Ошол түштөн аяндан дагы таасир эттиби айтор жок. Бул кыргыздарды, бул кыргыз боордошторубузду талаага таштап атканга болбойт экен. Анын үстүнө катаал шартта алардын жашоосу, алардын быт, ошондой эле өмүрлөрүнүн кыскалыгына барып өз көзүм менен көргөндөн кийин аябай боор ачкандагы ушу мүмкүн болушунча боордошторубузду, кандаштарыбызды өзүбүздүн чоң мекенине алып келүүгө аракет кылган. Анан бир убакта эле боорон, чапкын болуп эле эки жактан ошо баягы военный машиналар үстүндө баягы маджахет дегенди эми биз аны телевизордон көрүп атканбыз, билебиз кандай экен. Ошентип эле келатышат да, ошондо ушунчалык страшный болуп кетти да, аябайчы мындай. Карасам эле пистолет, автомат айнан алдыдан келип эле токтоп калды, биздин жаныбызга келип эле. Чаң боорон болуп элечи. Анан мен тиги жанымдагы эме жыргалдан сурап коем, жыргал булар кимдер деп коем да, кимдер десем, эми алдына маджахеттер эми келди деп атпайбы. Анан маджахети кандай маджахеттер десем, бул жерде маджахеттерди деп койдум. Анан туруп атабыз, эми билгизбей атабыз, бирок ичибизден кандайдыр бир мындай коркуу сезими аябай болот экен, эмне болот депчи. Анан келип калышты. Анан келгенден кийин бирөө түштү. Бирөө түшүп туруп эле мени карап туруп эле бирдеме деп эле колу менен мынтты да. Мен тиги жыргалдан сурап атам, эмне деп атат десем, сизден ар жакка чык деп атат деди. Каяка чыгам десем, тиги тажиктер неме мына биздин территориядан чыксын, бул эмне отуруп алган бул жерде депчи. Айт дедим, эме десем болсо, ал болсо тиги баланы да укпай эле барып эле бир чоң таш турган сайдын четинде, эмесинде, жээгинде. Ошол жерге барып эле отуруп алсам, чоң ташкачы, мандаш токунуп эле отуруп алды кадимкидей эле. Анан ал отурганда мен дагы отуруп алдым, баягы берген столуначы. Эми каяка кетем, түшүндүм. Айтчы, отуруп сүйлөшөлү дедик. Анан отуруп алып сүйлөшүп атабыз экөөбүз аябай. Десем, сага эмне кереги бар бул нерсенин деп атат да. Мен айтам, эми мындай унутайлычы, биринчи сен мындай улутубузду азыр мындай чекеге коюп, биз экөөбүз мындай бир адам катары, адамзат катары сүйлөшөлүчү дедим. Мына адамдарды көрбөйсүң, же мектеби жок болсо, же больницасы жок болсо, буларды просто балдарын алып барып окутуп беребиз деп көпкө чейин ары бери болдук. Анан менен сүйлөшүп отуруп, нетип туруп анан кийин туруп эле чапанын күйүп туруп эле дагы машинага отуруп эле дагы кайра кетип калды. Ал жерде ушу именно полевой командирлердин сөз экен. Ошолор кой берем десе кой берет экен, кой бербейм десе кой бербейт экен. Ушундай маселе болот экен да. Карасам ошо 4 болоюн деп атат да. 3төн 4 болоюн деп атат. 5те биздин визабыз бүтөт. Официальный виза бүтөт. Болду, эшиги жабылат, биз наракка дагы киргизбейт. Афганның генералы келип, анан ошондо айтканда, ушунча килтеген мамлекеттен бир эркек келбеди, ушул экспедицияны жетектеп, аялды жибере бериптир дегенде Чолпон абыйым айтканда, мен ушул эмени жетектеп келдим, ушул экспедицияны жетектеп келгенден кийин менин миссиям, менин максатым ушул балдарды алып кетиш болгон. Мен алып кетпесем артка кайтпайм деп көгөрүп туруп алганбыз. Эгер ага 5ке чейин жабылып калса, же барып сүйлөшө албай калсак, болбой калат. Параллель деп эле ошол эшикти ачып бересиң десем, ачып берем. Ачып берип мындай неметкенде эле биз алдыга жылдык. 1-2 кадам таштаганда эле тиги баягы түшүмдө көргөн көчтү ошондо көрдүм да. Биз ушундай жылганда эле тиги көч ушундай бизди көздөй эле басышты. Ошондо эле баягы аркам караганда көч жылганда баягы эми туруп калсам, может алып кете албай калат элек да. Кандайдыр бир нерсе болду, жылды да. Где-то бир ушу 6-7 эме кадам кылганыбыздан кийин кайра эле баягы машиналар да. Эме автоматтар менен бакырып, шыкырып эле келатат. Кандай адамсыңар силер, эмне адамсыңар деп мен кыргызча эле аларга сүйлөп атам десем болсо, полевой командир келип айтты да, сен Чолпон
ханым деди, сен бил деди, сен ушул эме Афганистанда мага окшогон досуң бар деди. Мен тиги эмелерге айттым, болбойт, тез мындай очередке тез келе дагы тез паспортун берип бирден өткөрүш керек. Эми самый главный эми эси дартым ушу Тажикстанга өтүп кетсе дейм да, баардык Тажикстанга мынтип карап бир көзүмдү тигил эмес сүйлөштүм, бир көзүмдү тиги эмеде да. Тажикстан канчасы өттү экен деп, же ошо өткөрүп атат. Тажикстан болсо алардын паспортун карабай эле өткөрүп алышты эмечи. Все равно эми баягы ОДКБнын эмеси кандайдыр бир ортобузда баягы достук эмелер бар экен да. Жетип алсак азыр. Нургапта бир күн жатабыз. Эртеси күнү анан келип Кыргызстанды көрүп областтарга предложение болду. Может, силер алып кетесиңерби? Бизге обязательно баягы бийик тоолуу жер керек болду да, ушул эме чоң Памирде эле болгон эме жаратылыш, климаты, жаратылышы ушул ооруп калбасын деп. Не өткөндө ошондо Нарын областы биз алабыз деди да, алабыз. Даже менин үйүмө келип жашасын, менен кошо бирге жашасын, мен ага эме бөлүп берейин, мал жанды эле бөлүп берейин, акчасын деле төлөйүн, менен жашасын дегендер деле семьялар болду. Башында ошондой семьялар. Эми бул бир адамдын же эки адамдын иши эмес да, бул бүтүндөй мамлекетибиздин эң биринчи койгон идеологиясы болуш керек деп ойлойм да. Идеологиясы жок мамлекет болгонубуз үчүн ушул жерде ар түрдүү идеологиялар кетип атат. Азыр көрүп атасыңар, сонун программалар жазылат мамлекетибизде. Канча акча кетет, сонун программа жазылат. Бир программа бүгүнкү күнү иштеп кетти деп айта албайбыз. Бир программа иштеп кетти деп айта албайбыз. Өзүбүздөн бирдемени айтайлы деп Тажикстан эме ушу Афганистандан коркуп кыргыздарыбызды алып келе албайбыз. Кой, антип айтпагыла, кыргыздарды алып келди дебегиле, окууга деле алып келдик деп айткыла деп ушундай маселелерде. Эми биз барып туруп ушул кыргыздардын баардыгын алып чыгып келип алсак, ушул жерге алып келип туруп кайрылма берип туруп жашатып койсок, эмне болот? Бизге ким эмне кылат айтсаңар? Ушундай бир кандайдыр эми ал жерде биз эми 1 миллион элди алып чыгып кетип аткан жокпуз да. Көп болсо 1,5 миң элибизди алып келип атабыз мынакка. Эми ар бир кыргыз биз үчүн керек да. Туурабы? Ар бир кыргыз биз үчүн керек. Мен ошентип ойлойм. Бул болсо мамлекеттин, ошол эртеңки келе турган парламенттин, ошо келген, ошол жерде элдин өкүлү боло турган депутаттардын, андан кийин өкмөттүн, аткаруу бийлигинин бирден бир биринчи алдына койгон эмеси болуш керек. Максаты болуш керек.